сараң адам билесизби ким? Дуада сараңдык кылган адам ошол эң сараң адам. Эптеп эле дуа кылат да, колун көтөрөт да, "Я Алла, мага бер, болду, амин." Эми Аллах Таала береби? Жок, бербейт буга. Эгер сиз бир адамдан сураганы барсаңыз, биринчи аны мактайсыз. Ого, бул үйдү сиз жакшы салыпсыз дейсиз. Андан кийин машинасын мактайсыз, андан кийин дагы үйлөрүн, бөлмөлөрүнөн бери мактап, анан акыры сурайсыз. Досум, же болбосо байке, мага ушунча акча керек деп. Мындай айтканда, сиз подход кыласыз, азыркы тил менен айтканда. Анан берет ал. Аллах Таалага да ошондой биз ибадат менен терең Аллахтан сурашыбыз керек. Даратты алыңыз, 2 рекет намаз окуңуз, Куран окуңуз, андан кийин колуңузду көтөрүп дуа кылып, акырында пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтып туруп бата кыла турган болсоңуз, сөзсүз түрдө Аллах Таала кабыл кылат.